Kız sүйүүсүн билдирсе болот. Манастагы толтура мисал. Кыздын кадырына жараша, коомдо алган ордуна жараша кантип билдириш керек экендиги жөнүндө дагы сабактар бар. Биринчи, Куялы деген баатыр кыз Семетейге талап коет. Сарыбай деген дөөнү жеңип бер деген. Жеңип берем, бирок сен мени алышың керек дейт. Мына сүйүүсүн билдирип атат. Талап коюп келип атат. Ал баатыр кыз, ошого жараша. Айчүрөк жеңебиз Семетей атабызды сүйүп калып атат. Ал кантип билдирип атат? Акшумкарын ала качып кетип билдирип атат. Ал Куялыдай болуп, мен сени сүйүп калдым, сен мени ал деп айта албайт. Себеби ал хандын кызы, падышанын кызы. Анын коомдогу орду ага жооп бербейт. Ушинтип Манастан мисал келтирсек болот бекен динге? Болот экен. Ал кыргызга батыраак жетет тескерисинче. Манасты каршы коюп мисал келтирүү туура эмес. Динге каршы коюп мисал келтирүү туура эмес. Манасты анан диний китеп деп кабыл алуу дагы туура эмес. Ушулардын ажырымын билип алышыбыз керек.